Балке ушул жерде снос иштерин баштаганда анча мынча могу жерден апалар чыгып кыйкырган. Тийбей эле койчу. Баары оңдолбойт депчи. Мына 30 жылдан бери жаткан жата берсеңчи оңдолбойт деген. Мен айттым, апа, андай дебеңиз. Кудай кааласа, мына көрөсүз. Мына көрөсүз, Татынакай мыкты шаарга айландырабыз, мыкты шаарлар, мыкты жолдор болот деп ошону апаны айтканмын. Кечекери батасын берип атат. Мен анча мынча орусча аралаштырып сүйлөйт экен, я не ожидала дейт. Почему не ожидали десем, я не верила дейт. Андай дебеңиз, апа, верьте. Кудай кааласа мамлекетибиз турат. Эл турат. Эмне үчүн не ожидали? Эмне ушу мурдагылар иштебей эле кетсе, жаңы жетекчилер келсе, баарын бирдей ойлобош керек да. Мына башта, мамлекеттин башында урматтуу президентибиз турат, Садыр Нуркожоевич. Урматтуу генералыбыз турат, Камчы Кыдышаевич. Баарын көзөмөлгө алып, канча каражат кетсе, тыйынына чейин эсептеп отурат. Сол чөндөгө кетип калбасын деп.